Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң, коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Ал эми Садыр Жапаровду дагы ким куттуктады? Ооба, өткөн жылдары Кыргызстанга келип, крутой президент аталган Монголиянын президенти дагы Садыр Жапаровду куттуктады. Монголиянын президенти Халтмагин Баттулга Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Халтмагин Баттулга Садыр Жапаровго чың ден соолук жана иштерине албан ийгиликтерди каалады. Ал эми эки дос мамиледеги Кыргызстан элине өсүп өнүгүү менен катар бардык жакшылыктарды тиледи. Буга кошумчалай, азыркы учурда тарых, маданий, салт-сана, демократия, адам укугу менен эркиндиги сыяктуу жалпы баалуулуктарга негизделген Монголия менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамиле менен кызматташтык бекемделип барат. Сиз менен мындай мамилелерди кеңейтүү жана тереңдетүүгө тыгыз кызматташтыкты улантууга толук ишенем, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Ал эми мына бул Шундук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин. С успешным проведением парламентских выборов президента Казахстана по телефону поздравил лидер Кыргызской республики. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Глава государства пожелал кыргызскому коллеге успехов и пригласил посетить Казахстан с официальным визитом. Садыр Жапаров приглашение принял. Более того, отметил, что свой первый визит на посту президента совершит именно в нашу республику. Собеседники договорились и дальше укреплять двустороннее сотрудничество. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстандын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Владимир Путиндин Садыр Жапаровду куттуктаган куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Анда Путин Жапаровдун мамлекет башчы катары ишмердиги, Орусия менен Кыргызстан элинин достук мамилесин чыңдоого, Борбор Азия аймагындагы коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөөгө салым кошооруна ишеничин билдирген. Буга кошумчалай, Орусия президенти Владимир Путин өз куттуктоосунда эки өлкөнүн стратегиялык жана союздаш мамилесин АЭП, ЧКК, КМШ жана ШКВ сыяктуу уюмдар менен ар кыл тармактар аркылуу жемиштүү кызматташтык боюнча чоң тажрыйбасын билдирген. Владимир Путин поздравил с избранием на пост президента Киргизии Садыра Жапарова. Глава российского государства отметил, что отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Владимир Путин рассчитывает, что работа Садыра Жапарова на посту президента будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Турциянын президенти Садыр Жапаровго мына ушундай деди. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенттигине шайланганы менен куттуктады. Анда Эрдоган өз куттуктоосунда президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүлгөн референдумдун натыйжасы жакшылыктарга жышаан болуусуна тилектештигин билдирген. Буга кошумчалай, Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган мындан тышкары дагы стратегиялык өнөктөш болгон эки өлкөнүн жана кыргыз-түрк боордош элдин ортосундагы тыгыз достук менен бекемделген мамилесин жана кызматташтыгын мындан ары да өркүндөтүү үчүн биргелешип иштөөгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Буга кошумчалай, 11 январда Туркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды президенттик шайлоонун тынч жана таза ийгиликтүү өткөнү менен куттуктаган. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти болуп ийгиликтүү шайланды. Ошондуктан
келиңиздер. Садыр Жапаровду куттуктап, бул видеого лайк басып, Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөздөрүн аягына чейин маани берип угалы. Себеби дегенде Садыр Жапаров шайлоонун эртеси келип, эл менен жолугушуу учурунда мына ушул сөздөрдү айтты. Sizlerge doğuş berip işenim artkanыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан doğuş берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес. Ушул жерде турган ар бириңиздердин, Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду. Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар. Ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин
кабинетке келип ушу отурумдарга катышып ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып, жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адап болбойт мындан ары Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Көп чабуулар болсун, ардактуу Садыр Нуркожоевич. Жаркын келечек өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн азыр алдыбызга сиздин колдоочуларыңыз келип отурат. Булар 10% гана. Биздин Жумурай журттан 7 тумандан келе албай калган канча колдоочуларыбыз бар. Ошолор дагы сизге ишеним артып, мамлекетибиздин туусу бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна чыгат деген терең ишеничтебиз. Анда болса келиңиздер, биздин Кыргызстандын президентине ийгилик каалайбыз сизге. Кыргызстан сизге ишенет. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерге ыраазычылык айтуу менен бирге ушул келе албай калган алыскы райондордогу ушул бүгүнкү биздин сөзүбүздү угуп турган жарандарыбызга, добуш бергендерге терең ыраазычылык билдиремин. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмен, эстегенде айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Келиңиздер, Садыр Жапаровду куттуктап, бул видеого лайк басып коелу.